Assalamu alaikum туугандар. Балдар биздин келечегибиз экендигин иш жүзүндө ар бирибиз далилдеп, аларга бардык нерсени беребиз. Жада калса өмүрүбүздү дагы аларга арнайбыз. Ошону менен бирге эле жылдын бир күнүн 1-июнду эртеге боло турган аларга майрам катары эсептеп, ошол күнү көп белектерди беребиз. Жана ушул кылган бардык аракеттерибиз менен аларга болгон чексиз сүйүүбүздү балким билдиргендей болобуз. Чындыгында аларга мындан дагы көбүрөөк жакшылык кылгыбыз келсе, алар үчүн эмне жакшыраак жана эмне керексиз экендигин бөлүп алганыбызда өтө сонун болмок. Айрыкча акча менен болгон мамиледе, диний көз караштын туура жолун көрсөтүүдө жана ошону менен бирге эле өзүнүн ден соолугуна кароо боюнча туура жыйынтыктарды өзүбүз чыгарып, ошол нерселерди аларга таңуулаганыбызда, же болбосо өзүбүз аткара турган болсок, алар өзү эле бизден мисал алып, ошол туура жолдо жүрүшмөк деп ойлойм. Бүгүн сиздерге перзенттерибизге уполтоодой зыян алып келе турган, ден соолугуна ушундай зыян алып келе турган продукция тууралуу айтып берүүнү туура көрдүм. Анткени бул нерсе чындыгында эле зыян, баарыңыздар билесиздер. Балким ушул видеону көргөндөн кийин ал нерсеге болгон тыюу салууну баштап жибересиздер деп ойлойм. Бул продукция болсо чипсы деп аталат, билесиздер. Картошкадан жасалган, куурулган деп айтсак деле болот. Ушундай азык. Жана окуучу ар күнү эртең менен сабак окуйм деп гана барбастан мектепке ушул чипсыдан танеп сабагында жейм деп дагы барат деп ойлойм. Эгерде ал өзү үчүн мунун канчалык зыяндуу нерсе экендигин билгенде, балким анын ордуна нандын өзүн гана жеп чектелип дагы коймок. Демек, сырттан караганда ал өтө даамдуу, арзан жана дагы тоюмдуу азык болуп эсептелинет. Жеткиликтүү баарыбызга. Бирок иш жүзүндө ал олуттуу зыянга учурата турган азыктардын бири болуп эсептелинет. Эмнеликтен? Аны эң негизги ингредиенти анын картошка экендигин жакшы билесиздер. Картошка өзү витаминдерге, минералдарга бай болуп, өтө пайдалуу азык катары эсептелинет. Бирок аны жогорку температурада кууруганда андан биз үчүн уулуу болгон заттар бөлүнүп чыгат. Ал эми жанагы пайдалуу касиеттери болсо, ошол замат эле жогорку температурада куурулгандан кийин тез эле жок болуп кетет. Жана албетте ал уулуу заттарды картошкадан бөлүнүп чыккан, картошканы кууруганда бөлүнүп чыккан уулуу заттарды адамдын организми өзүн өзү коргоп, ошол зыяндуу таасирлерден жууп коюу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Албетте, мындан тааныштын кереги жок. Бирок эгерде узак убакыт бою аны жеп жүрө турган болсок, эртеби кечпи ал ошол уунун таасири бизге көбүрөөк билине баштайт жана сөзсүз түрдө кайсы бир ооруга дуушар болушубузга туура келет. Бул бир гана зыяны деп айтсам болот. Андан сырткары картошканы өсүмдүк майына кууруйбуз жана аны өсүмдүк майына кууруганда деле ошол жогорку температураны кошкондон кийин майдын пайдалуу касиети картошка сыяктуу эле жоголот дагы зыяндуу уулуу нерсеге айланат. Анын кийинки ингредиент деген кошулмасы туз. Картошканын ошол френин чипсинин курамында туздун өлчөмү дагы өтө көп болот. Демек, бул болсо
эмнеге алып келет? Эгерде биз тузду көп жей турган болсок, денебиздеги ашыкча суулар сыртка чыгып кетпей, кайра биздин денебизге таркап кетет дагы, пайдалуу эмес, тескерисинче зыяндуу нерсеге айланат. Жана организм сөзсүз түрдө кыйналат. Айрыкча жүрөккө көбүрөөк күч келет. Ал эми чипсини ар күнү жей турган болсок, элестетип кое бериңиз, суудан арылбай жүрө берүү эмнелерге алып келет. Жана бул ушул гана нерселерден турбайт. Ар кандай жыт берүүчү, даам берүүчү, ароматизатор деп коет, ушундай нерселерден дагы турат. Алар болсо сөзсүз түрдө химиялык жол менен даярдалган нерсе болгондуктан өзүнүн зыяндуу таасирин бизге көрсөтпөй койбойт. 100 грамм чипсиде 500 килокалория бар болгондуктан бул дагы семирип кетүүгө негизги нерсе деп айтпасам дагы себепчи болот деп айтсам болот. Ал эми семирүү болсо өтө көп оорулардын башкы себепчиси, айрыкча диабет оорусунун. Диабетти билесиздер, өтө ыңгайсыз, өмүр бою диета менен мүнөздөп тамактанып жашашка туура келет. Жана оору күчөп калган болсо, акыркы күнүңүзгө чейин сөзсүз түрдө ар күнү таблеткага муктаждык сизде пайда болот. Эгер ушулардан гана арылып коюуну дагы каалабасаңыз, сөзсүз түрдө баш тартышка туура келет. Ошол чипсида эркек адамдын тестостерон гормонун азайта турган касиет дагы бар болгондуктан эркектин эркек болуу мүмкүнчүлүгүн дагы жоготуп коет. Бул гана эмес, аялдардын жана эркектердин ар кандай рак ооруларын пайда кылуучу себептин биринчилеринен деп айтсам дагы болот. Рак оорусу менен ооруп көрүү бул албетте өлүмгө таштаган эң чоң кадам болушу менен бирге эле финансылык жактан дагы үй бүлөңүздөр үчүн өтө зыян болуп эсептелинет. Анткени бир эле химия терапия алуу үчүн дагы канчалаган миң акчалар кетет. Кана эми ошол акча менен эле ден соолук кайта турган болсо, тилекке каршы химия терапия дагы рак болгондо жардам бере албай калат. Демек, өлүмгө таштаган кадамыбыз ушунчалык чоң болуп калат. Мен чипсинин өдөдө бардык зыяндарын санап өттүм деп ойлобойм. Анткени мындан сырткары дагы мен билбеген, балким окуя элек болгон зыяндары болушу мүмкүн. Бул жаш балдар менен бирге эле чоңдорго дагы ошончолук олуттуу зыянга ээ. Андыктан мен суранып кетем баарыңыздардан, эгерде өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздар, перзентиңиздердин ден соолугу сиздер үчүн кадырлуу болсо, балким перзентиңиз мектепке баратканда көңүлү ооруса дагы, ачка жүрө турган болсо дагы, ошондой болушуна туура келсе дагы, акча бербей койсоңуздар чипсы үчүн, анын ордуна балким илгери биздин убакытта, эми өтө каары адамдай өзүмө көрсөтүп койдум деп ойлойм, сумкасына нан салып берип койсоңуз дагы өтө жакшы болот. Чипсыга караганда 10 эсе балким 100 эсе зыянсыз жана табигый азык деп айтсам болот. Андыктан көңүл буруп ушул нерсени аткарып коюңуздар.